Бүгүнкү темабыз адамдын жүрөгү. Жүрөк адамдын негизги органы болуп саналат. Жүрөк башкача айтканда адамдын мотору. Массасы болгону орто эсеп менен 220 граммдан 300 граммга чейин орган эң негизги орган болуп саналат. Себеби кыймыл аракетти, адамдын жашоо тиричилигин ушул жүрөк камсыз кылат. Жүрөк токтогондо адам өлөт. Эми сүрөткө көңүл буралы. Кадимки адамдын жүрөгү. Бул орган адамдын көөдөнүндө жайгашкан. Жүрөк 4 камерадан турат. Жүрөк 4 камерадан турат. Сүрөттөн карап, уш жерге камераларды жазып чыгарам. Биринчи камера, экинчи камера, үчүнчү камера, төртүнчү камера. Эми булардын аталышын жазалы. Үстүндө жайгашкандар. Булар дүлөйчөлөр. Астыңкысы бул карынчалар. Демек, 2 дүлөйчө, 2 карынчадан турат экен. Сыртынан, жүрөктүн сыртынан эпикард менен капталып турат. Эпикард. Миокард ортоңкусу. Бул ортоңку. Андан тышкары эндокарды бул жүрөктүн ичинде жайгашканы. Эндокард. Ичкиси. Эпикард. Албетте бул эпи деген сырткысы. 3 кардтан турат. Негизи биз кайсы доктурга кайрылабыз? Бул кайсы дарыгерге кайрылабыз? Бул кардиолог. Мурда белгилеп кеткен эндокард, миокард, эпикард, кард деген бул жүрөк деген сөз. Муну билип алыңлар. Эми клапандарын карап көрөлү. Жүрөктүн клапандары бар экен. Алар дагы кандын айлануусунда чоң ролду ойнойт экен. Бул айчык клапандар. Чоң ролду ойнойт экен. Бул айчык клапан жарым айга окшош. Чоң ролду ойнойт бул. Эми жүрөк канча циклдан турат экен? Жүрөк 2 циклдан турат экен. Жыйырылуу бул бир цикл, экинчиси шалдаюу деп аталат экен. Ошол жыйырылуу менен шалдаюу улам алмаштырып туруп, ошондуктан адам 70 жыл жашаса, орто эсеп менен 70 жыл бою өмүр бою согуп өзүнүн кызматын аткарып атат. Эми бир жакшы кызыктуу термин бар. Бул жүрөктүн автоматиясы деген эмне? Эгерде баканын жүрөгүн алып алып туруп аш хлорго салса, туз кислотасына, ал иштей берет. Эми адамдын жүрөгүнө мындай тажрыйбаларды жүргөнгө болбойт, бирок билишибиз керек. Жүрөк автоматиясы бул сырттан келген дүүлүгүчтөрдүн таасиринен эмес, жүрөктүн өзүндө жаралган импульстардын натыйжасында
анын ритмдүү жыйылуучу жөндөмдүүлүгү. Жазалы кыскача: ритмдүү жыйрылуу, жөндөмдүүлүгү, жыйрылуу, жөндөмү. Мына биздин жүрөгүбүз ушундай талыкпай иштей турган орган экен. Эми сүрөткө көңүл бурсаңар, бул эки сүрөттө адамдын дарыгер, адамдын электрокардиограммасын жазып атат. Электрокардиограмма. Бул жүрөктүн иштешин билгизип турат. Карасаңар, шалдайуу жана жыйрылуу циклдерин көрсөтүлүп турат. Бул адамдын жүрөгүнүн иштешин биринчи Уильям Гарвей ачкан. Сүрөттөн көрүп атасыңар. Кайсы мезгилде? 17-кылымда. Уильям Гарвей организмдеги 2 туюк кан тамыр системасын ачкан. Демек, адамдын каны жүрөк аркылуу башка кан айлануу сосудтар менен жүрөт экен. Кайсы сосудтар? Жазалы: вена, бул жүрөккө бараткан сосуд. Андан тышкары артерия, жүрөктөн чыккан. Анан кичинекей бүт денебизди каптаган, бул албетте кичинекей капиллярлар. Ушу менен кан адамдын денесинде жүрөт. Эми Уильям Гарвей 17-кылымда ачкан 2 тегеректи, 2 кан айлануу тегереги. 2 кан айлануу тегереги. Муну биз схема түрүндө карап чыгалы. Жүрөктү тартып көрсөк, өзүңөр мында таанышкандай 4 камерадан турат. Биринчи камера, экинчи камера, үчүнчү камера, төртүнчү камера. Эми биз азыр деген чоң тегеректи карап чыгалы. Сол карынчадан, мынакей сол карынча оң дүлөйчөгө барган кан айланууну биз чоң тегерек деп атайбыз. Чоң тегерек. Дагы кайталап коеюн. Сол карынчадан оң дүлөйчөгө барат. Эгерде кан оң карынчадан сол дүлөйчөгө барса, бул кичине тегерек деп аталат. Кичине тегерек. Адам жылуу кандуу. Себеби мына 2 кан айлануу системасы бар экен. Чоң тегереги жана кичине тегереги. Муну биринчи жолу мында белгилеп кеткендей Уильям Гарвей ачкан. Кан айланууда кандын түсү билесиңер кызыл түстө, эритроциттер аркылуу. Андан тышкары кан составында эмне бар экен? Ушуларды жазалы. Биринчи эритроциттер. Мунун түсүн жазып коелу кандай экен? Кызыл. Экинчиси тромбоциттер. Бул да маанилүү денечелер. Үчүнчүсү түссүз. Бул лейкоциттер. Түссүз. Мына ушундай кичинекей орган 200 белгилеп кеткендей 220-300 граммдык орган адамдын денесинде чоң кызмат аткарат экен.